Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an yukarribuna ileyk. Hazreti Bilal'ın kıynoğa alınışı. Жашыруун үгіт мезгилинде ислам динine өткөн биринчи мусулмандар бутпарасттардын өтө оор кыйноолоруна кабылышкан. Алардын бири Билал Хабаши деп аталган. Билал бин Раббах болуп саналат. Hazreti Bilal мусулмандардын айыгышкан душманы Умайя бин Халафтын кулу болчу. Ал Hazreti Абу Бакирдин үгүтү менен исламга кирген. Билал бин Раббах Заматта көңүлүн жарык кылган ыйман нуру Билал үчүн чексиз тайманбастыктын булагы болуп калган. Кул болсо дагы ал өз кожоюнун жана башка бутпарасттардын ар кандай кыйноо, зордук, зомбулугун тоготпостон Аллах жолуна түшкөндүгүн ачык эле жарыя кылуудан корккон жок. Ташбор Умайя бин Халафтын түшүнүгүндө Билал жараткан Аллахка, анын жөнөткөн элчиси пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга иман келтиришин чоң кылмыш катары эсептелип, аны оор кыйноого тарткан. Эми бул жерде ошол Убай бин Халаф бул ислам динине эң бир каршы турган, ислам дааватын пайгамбарыбызга каршы турган Курайштын бир чоң адамдардын бири болгонда, ал ислам динин мүмкүн болушунча дааватын токтоп калышына чоң салымдардан кошкон. Көп аракет кылган. Ошентип отурган учурда өзүнүн кулу мына ошол Хабашалык, Эфиопиялык, ошол Билал өзүнүн кулу иман ислам динине киргенде, ал Билалды кармап алып, ушунчалык катуу азаптарды берет ага. Бирок Умаянын бардык аракеттери эч кандай натыйжа берген эмес. Кыйноо, зордук, зомбулук астында, кордук ичинде жан дүйнөсү жанчылып жатса да, бутпарастардын жүзүнө тике карагандан тартынбай, Билал радиаллаху анху ахад, Алла жалгыз деп онтогон. Ишенген ислам дини үчүн көргөн кыйынчылыктары астында бир кадамда чегинбей, Билалды эми кожоюну мээ кайнаткан ысыкта жылаңач денесин оттой ысык кум шагылга жаткырып, оозуна туздалган, күнгө кургатылган бир кесим этти салгандай эле көкүрөгүнө бир чоң таш коюп бастырып мындай дейт: сен өлүп же Мухаммедтен жана анын дининен баш тартып, Лат жана Уззага сыйынганга чейин ушул азапты, тозокту эч качан токтотпоймун. Бирок имандан кайткыс болуп калган Билал өлүмдөн тайманбастан мынтип кыйкырды: мен Лат жана Уззага сыйынбайм. Аллах жалгыз. Бул сөздөрдү уккан Умайя ого бетер жинденип, Билалды эсинен танып калганга чейин кайра кыйноого ала берчү болду. Билал көп учурда өлүп кала жаздап, кайра эсине келер эле. Дагы бир күнү Умайя аны кыйнап жаткан кезде, ошол жерден өтүп бара жаткан Hazreti Абу Бакир Умайяга: сен Аллахтан коркпойсуңбу? Ушул байкушту дагы качанга чейин кыйнайсың дейт. Аны сен буздуң дейт Умайя. Эгер аны куткаргың келсе, анда аны сатып ал. Ошондо Hazreti Абу Бакир бир топ алтынга Билалды, кийинчерээк анын энеси Хаммаманы да ушул мыкаачы адамдан сатып алып эркиндикке чыгарат. Бул жерде карай турган болсок, бул Билал радиаллаху анхуну дининен кайткын, жаңы динде, ислам дининен кайткын деп канчалык катуу азаптарды берсе дагы эч качан кайткан эмес. Ушул Арабияда ушунчалык күн ысыганда, жанагы кум ушунчалык катуу мээ кайнаткан ысыктай ысык болот да. Ошол жерге Билал радиаллаху анхуну апарып жылаңач жаткырып туруп, ошондой чак түштө, өтө ысыган кумга чак түштө жаткырып туруп, чоң бир ташты, бир кызыган ташты үстүнө бастырып койгон.
ошол жерде ачка чаңкаган абалда ошол кумда күнгө какталып ысык жерде жатканда ушуга чыдаган. Себеби динден жан кабыл алган, ислам дининен кайтууну каалаган эмес. Канчалык жаман сөздөрдү айтса дагы, мүмкүн ошол ачкачылык менен кыйнап, ысык менен кыйнаса дагы, Билал радиаллаху анху эч кандай бир кадам дагы ислам дининен кайтууну ойлогон дагы эмес. Ушунчалык имандын күчтүүлүгүнөн. Аллах субханаху ва тааля бардыгыбызга бекем иман берсин. Алхамдулиллахи роббил алемин.